Assalamu alaikum, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында ХБКдан сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Биринчиден мен сиздерге мына ушул сатыла турган 2 бөлмөлүү батирге келүү жолун түшүндүрүп берейин. Сатыла турган жанагы 2 бөлмөлүү батир мына ушул 4 кабаттуу домдо жайгашкан. Адреси болсо Разакова 32. Бул жакта болсо өзүңүздөр билесиздер, Салиева көчөсү жайгашкан. Бул жерде болсо Dakar автомойкасы, анын бет маңдайында Самат аталышындагы маркет жайгашкан. Ал эми ушул эле жолдун сол тарабында ХБКдагы Разакова аталышындагы сквер бар. Анын бет маңдайында ХБКдагы детский областной больница жайгашкан. Эми ХБКны бүт баарыңыздар эле билесиздер. Ал эми бул жакта болсо эски Каникей рестораны жайгашкан. Кана жүрүңүздөр, анда эмесе сиздер мына ушул Разакова 32 адресине жайгашкан 4 кабаттуу домдун алдына бара бериңиздер. Алдына барып, 3-чү подъездине кирип, 3-чү кабатына көтөрүлөсүздөр. Так, мынакей достор, жанагы сатыла турган 2 бөлмөлүү батирдин алдына да келип калдык. Азыркы учурда биз бул жакта подъездинде турабыз. Негизи батир алып атканда бул жакта подъездин да караш керек. Негизи подъездин жакшы эле экен. Ал эми сатыла турган жанагы 2 бөлмөлүү батир мына ушул 3-чү кабатта, мына ушул тарапта жайгашкан. Азыр сиздерге бүт бардыгын көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып берем. Ушул батирдин ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум ака. Алейкум салам. Соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Сатыкка койдуңуздар. Ооба, койдук. Жакшы. 2 бөлмөлүү батир экен, ремонту жакшы. Жалпы аянты канча болуп калат? 48 квадрат метр экен, а? Жакшы. Алгач эшигинен баштай берели. Жакшы брондолгон темир эшиктердин бири коюлган. Ушул эшикти ачып кире беребиз. Киргениңизде деле бул жагы прихожка болуп калат. Ремонт болгондо канча болду ака? 2 жыл. 2 жыл болдубу? Жакшы. Мынакей достор, бул жакка түз кире турган болсоңуздар, конок бөлмөсү болуп калат экен. 2 жыл болгонуна 2 жыл болуптур ремонт болгонуна, бирок жаңыдай эле экен, а? Жакшы. Бул дом негизи канчанчы сериядагы дом? 103. Жакшы. 103-чү сериядагы дом экен. 3-чү кабатта жайгашкан. 2 бөлмөлүү батир, ремонту жакшы. Жалпы аянты 48 квадрат метр. Азыркы учурда конок бөлмөсүндө турабыз. Асты полу кандай экен? Жыгач экен, а? Жыгачтан бурун союздан эмнетилген. Асты полу жыгач экен, жакшы. Дубалдары көрүп атасыздар, моющий обой, потолоктору шпаклевка экен, а? Шпаклевка, гипсокартон ошо коздолгон. Коздолуптур, а? Лампалары, лампочкалары бүт барды коюлган. Бул жакта балкону да бар экен. Көрүп атасыздар, балкондор, айнек терезелери пластик. Отоплениялары эски отоплениялардан, эски отопленияларды билесиздер. Чугунный деп коет, кышында абдан жылытат. Булар жаңыларга караганда жакшы жылытат, а? Өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул конок бөлмөсүн көргөзүп бердик, плюс балкону да бар экен. Жакшы. Ал эми бул жак болсо спальня болуп калат экен, а? Спальня. Мынакей достор, спальняда кеңир экен, а? Жакшы. Мынакей достор, потолокторун көрүп атасыздар, айнек терезелери пластик. Айнек терезелери бүт бардыгы пластик экен, отоплениялар эски экен. Кышында жашагансызбы өзүңүз? Кышында жашаганбыз, ооба. Жакшы эле ысытабы? Жакшы эле ысытат, күнгөй бет. Күнгөй бет экен, а, бул жактан? Солнечная сторона деп коет экен, бул жактан. Кадимкидей эле жылуу болуп, күн тийип, жарык болуп турат экен. Бул жагы болсо прихожка болуп калат экен. Эшиктерин көрүп атасыздар, бүт бардыгы мына ушундай дизайндагы эшиктер, бүт бардыгы бирдей экен. Түз кире турган болсок, бул жагы кухня экен, а? Жакшы. Раковина, стиралка, газ печка бүт бардыгы орнотулган. Мынакей достор. Айнек терезелери бүт бардыгы пластик экен. Холодильник бар экен, а? Булар калабы кетеби экен? Ушул бойдон калат. Бардыгын калтырып кетесиз, а? Жакшы. Мынакей достор. Кухняны көргөзүп бердик. Жакшы эле экен. Эми өзүңүздөр дагы кийин көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Бул жагы болсо санузел, дубалдары, полу бүт бардыгы кафель. Унитаз, раковина, аристон бүт бардыгы коюлган. Потолок пластик, дубал, пол бүт бардыгы кафель. Жакшы. Документтер ким атында экен? Документ апамдын атында. Документте проблема жокпу? Документтен проблема жок, ошо бир хозяин. Арызы эч кандай нерсеси жок. Жакшы. Эми баасын айтың, баасын канча деп атасыз? Баасы ошо $40,000. $40,000, а? Кем бар, эгер наличка болсо, накта албайт.
Мен жолдоручу бул жакта жер үйгө же машинага алмаштырайлы? Жок, нактабай биз ушу үйдү эле чоңураак үй алайын деп атабыз да. Түшүнүктүү. Эми үй алардан мурун коңшусуна кара дейт. Коңшулар кандай анан? Бардыгы эле жакшы, тынч. Жакшы эле адамдарбы? Ооба, жакшы эле адамдар. 2000-жылдан баштап ошо апамдын атында да. 2000-жылдан баштап жашайт экенсиздер да, мындай айтканда. Ооба, 2000-жылдан бери. Жакшы. Болуп тура экен, онда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, Мынакей достор, биз сиздерге сатыла турган, ремонту жакшы болгон 2 бөлмөлүү патерди тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт, бардык маалыматын алып бердик. 4 кабаттуу домдун 3-кабатында жайгашкан. 3-кабаттарды билесиздер, ходовой кабаттардын бирине кирет. Басы $40,000, кеми болот, вариант жолдору жок дейт, только наличка экен. Бирок $40,000 түшүрүп беребиз дейт. Жакшы, реальный клиент болсо түшүрүп беребиз дейт. Андыктан колдон чыгарбаңыздар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар, көрүшкөнчө.